Майраңыздар менен келе аткан настроениеңиздер жок го, кол чагыңыздарга караганда. Рахмат, өмүрүңүздөр узун болсун. Ылайым жакшы күндөрдө Кудай насип кылсын. Мына эми келе жаткан ушул 23 февраль майрамыңыздар менен ушу залда отурган байкелерибизди, иничектер, жигиттерди куттуктап койгурса дедиңиздер. Себеби биз ушул майрам менен майрамдап жүрүп чоңойгон балдардамыз. Ошон үчүн майрамыңыздар менен жигиттер куттуктап коелу. Ал эми келе жаткан 14 февраль сүйүү күнүңүздөр менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Өзү негизи 14 февраль сүйүү күнү деп ким кандайча атап койгонун мен билбейм, бирок биздин убакта 14 деген ошол эле 14-үн белгилеген күн эмес болчу, себеби сүйүү ар кайсы күнү келе бериши мүмкүн да. 14-үн эле күтүп отура бербейбиз да. Мисалы Рахман bir ай гастролдо жүрүп, анан үйүнө келгенден кийин 3 күн сүйүү күнүн өткөрөт экен. Мен билем. Абдылда ар бир 6-чы күн сайын өткөрөт. Жеңеме тойго кеттим деген шыл. Жамбылдык болсо ненормированный сүйүү экен да, анака. Ар кайсы учурда. Эми ар ким өзүнүн убакыт саатына, шартына ылайыкташып, анан акчасына ылайыкташып сүйүү күнүн өткөрө беришет экен. Айгерде ойлонуп көргөн болсок, биздин учурда деген себеби мына азыр залда бүгүн биздин өзгөчө ушул концертибизге залда ушул менден улуулардагы мындай курактагы көпчүлүк көрүүчүлөр келишет. Менден улуулар дегени мына ошол 40тан өйдө көздөй улуулар көбүрөөк концертке келишет. Анткени биздин концертибиздин өзүнүн жолу ошондой. Бизден менден кийинкилер болсо жаштарга кирип кетип калат экен. Ошон үчүн мен залда отурган мына ушул байкелер, жеңелерди биздин убактагы балалык кести, ушул сүйүү күнүн бир аз сиздерди артка балалык кеске алып барып эстетип койгум келип атат. Биз убагында кандай кылып сүйүү күнүн өткөрчү элек, кандай сүйүү сөздөрдү бири-бирибизге ушундай сезимдерди кантип айта алчу элек. Азыркы жаштар болсо бири-бирин таанышканда интернет аркылуу таанышат экен, Биздин убакта интернет дагы бар болчу. Өзүбүз да интернет болуп иштегенбиз. Байкең кат жазып берет, аны тиги кызга алып барып бересиң. Ушундай интернет болчу биздики. Биздин убакта эмнегедир бирөө менен таанышыш, сүйөм деп айтмак турсун, атын ким деп айтыш биз үчүн аябай жүрөккө оор эле, тартынчыбыз, уялчыбыз. Балким биздин ошол убакта тарбиябыз ошондой беле. Биздин убактагы нерсени айткан болсо, азыркы жаштарга жомок болуп сезилиши мүмкүн. Көчөнүн башында келаткан агайды көрүп калса, биз көчөнүн биягынан кайрылып кетип калат элек. Агайыбыз келатат, кой ошо көчөдөн баспай, биягынан басып кетип калалы дейт элек. Азыр андай эмес болуп калат. Бир жүрөктөгү бир нерсени айтыш биз үчүн оор эле. Эгерде бизди жакшы көрүп кала турган болсок, аны кат аркылуу таанышат элек. Ыр менен билдирчүбүз сүйүүбүздү. Бирибиз менен таанышканда бир куплет ыр жазылат эле башында. Түлкү качат түз менен, тайган куйт из менен, таалайлуу кыз экенсиң, таанышкым келди сиз менен. Эсиңиздердеби? Ошондо сөздү ырды жазганда ошо жүрөгүбүздөн ушул нерсени арнагыбыз келчү экен. Бирок сөздөрүндө көп маани берчү эмес окшойт. Себеби бир сөзүн байкап көрсөм азыр таалайлуу кыз экенсиң, таанышкым келди сиз менен. Демек мени менен таанышкандан кийин сен таалайлуу болуп калат экенсиң деген сыяктуу болуп калат экен да. Ушундай ырды жазат элек дагы, аягында эң бир жакшы сөзүбүз бул мындай эле. Жүрүп албайлыбы деп жазып коет элек. Эсиңиздерде барбы ушундай? Жүрүп албайлыбы. Анан ал катты интернетке бересиң. 4-чү класстын интернетине бересиң. Ал болсо өзүң классташ 7-чи класстын кызына интернет аркылуу жетип калат тез эле. Ал окуйт дагы, анан аягына ал дагы бир куплет ыр жазып туруп, аягына баягы жоопко, суроого жооп жазып коет. Мейли, жүрсө жүрүп алалы деп атат. Аябай жакшы сөз да булчу. Дүйнөдөгү жашооңдогу эң бир өзгөрүп кеткен жаш сөз бул мейли жүрүп албайлыбы. Жоса ошто болсо майлы деп коет эле да, ишкылбы, кай жерде кандай болсо да ишкыл жазат да. Ушундай жүрүп алалы. Болду, ошо ойдон жүрүп калабыз. Мен өзүм 7-чи класста окуп жүргөндө өзүмдү классташ кызымды жакшы көрүп калгам. Айгүл деген. 7-чи класста окуп жүргөндө жакшы көрүп калдым. Менин сүйүүм 14 ошондо эле башталыптыр да.
7 класста. Эми азыркы кебетемди карап көрүңүздөр, анан 7 класста элестетип көргүлө. Ушундай болсо керек, Ошондо сүйүүнү баштап турмун. Өз кичинекейлер кыйын болот деген чын өз. Өзүм чоңой албай атып, сүйүүм өзүмдөн чоңоюп кетти да биринчи. Ошентип ага кат жазып экөөбүз жүрүп калдык. Ал болсо айылдын аягында жашайт. 7 километр алыс. Түн ичинде барыш керек. Жүрөм деп айтып алдым да. А түн ичинде чыгыштан корком. Иттерден тембой эле корком. Бирок жүрөм деп айткандан кийин барыш керек. Өзүм деле тартынып ал катты бере албайт болчумун. Өзүмдүн менен окуган 5-6 классташ кызым бар, ошолор жаздырып, ошолор алып барып берип, экөөбүздү жүргүзгөн. Бүгүндөн баштап жүрүш керек. Түн ичинде чыккандан корком, 5-6 классташ кызымга барам дагы, өзүмдүн кошуналарымды эшикке чакырып алып айтам. Силер болбосоңор мен жүрбөйт болчумун. Эми баргандан коркуп атам, жүргүлө дейм. Ошентип Айгүл менен жетөөбүз жүрөбүз. Барабыз, мен бир жакта жашынып турам, алар Айгүлдү эшикке чакырып беришет. Айгүл бу жерде турат, мен бу жерде турам. Илгери ушундай имам бар болчу деп атпайм, алыс турчубуз. Мындай пионерский расстояние. Азыркылар таанышканда эле ушундай туруп алат го мындай. Биз ушундай алыс турат элек. Экөөбүз бир класста окуйбуз, бир партада отурабыз. Баштадык жүрүштү. Турам, не деп айтам? Өмүрүмдө биринчи жолу кыз менен жүрүп атам. Не деп сөз баштасам? Кандай? Жакшы. Абарай кандай? Абарай жакшы, кечетен бери кар жаап атат, ошо. Деп коем, как будто бөлөк айылдан келген. Жаңы эле шаардан келгенсип. Дагы эмне десем? Мейле эртең келем деп коем. Сөз жок да. 3 сөз айтыш үчүн 3 километр барасың. 3 күн жүрөсүң. 3 күндөн кийин апаң, ай бала, күндө эле кечинде каяка кетип атасың? Отур үйгө. Ошо менен Айгүл экөөбүз жүрбөй калдык. Эгер апам урушпаганда 4 күн жүрмөкпүз. Кандай бактылуу күндөр. Биз балалык кезибизде бардык нерсе азыркы учурга салыштырмалуу бөлөкчө экен. Эгерде биз классташ кыздарыбызды бир жака вечерге чакыра турган болсок, барып ата-энесинен сурайбыз. Классташты, Айнагүлдү уруксат берип коесузбу? Бүгүн менин кечинде туулган күнүм эле десең, макул деп жиберет. Жиберет. Бирок жибергени менен сөзсүз жанында телехранителин кошуп жиберет. Ошол кезде кыздар келет дагы бирден сиңдиси кошо келет, колунан кармап алып кошо отурган жанында ушундай. Бияк басат, бияк басат, бияк басып, отурса отурат, турса турат, ушундай кошо жүрө берет. Биздин убактагы эң популярный ырлардан биз айтчы деги кимдайып ушуга билет элек да. Өзүң деле билесиң. Ал кезде биймонду болчу. Айтчы деги кимдайып, өзүң деле билесиң. Вальсты бийлегенде көгүчкөнүм деген ырга билет элек. Көгүчкөнүм деп бирөө ырдап туратын ар жакта. Аккордеон болсо аккордеон, аккордеон болбосо жөн эле ырдап турат. Сен мындай барасың дагы, көргөн кызыңдын жанына басып барасың дагы, бийге чакырасың. Ал кыз жаныңа бийге чыгып келет, сиңдиси менен. Үчөөбүз бийлейбиз. Ушундай көгүчкөнүм, мындай тиги кызыңды карап каласың да, на деп сиңдисин карап каласың. Бийлей бересиң. Ушундай бактылуу күндөр башыбыздан өткөн. Биздин сүйүү күнүбүздүн ар бир күнү, ар бир жакшы көргөн кызыбыз менен барып сүйлөшүп турган өзү ушунчалык өзгөчө сезим боло турган. Мен өзүм жакшы көрүп калган кызым өзүн эле жакшы көрбөстөн, анын көчөсүн да жакшы көрчүмүн. Анын үйү бөлөк үйлөрдөн да жакшы көрүнчү көзүмө. Ушунчалык жакшы балалык тунук сүйүү болгон экен. Ошол кезде биздин балалык кезибиздин бир жылуу сезимдери калган да бир. Азыр болсо көз караш бөлөкчө болот экен. Азыркылар бири-бирин жакшы көрүп кала турган болчусо, ырларда дагы бөлөкчө айтат экен. Же өтө жөнөкөйлөшүп кеткенби, же ошого эле түшүнүп алышабы азыркылар, билбейсиң. Биз учурунда 3 жыл, 4 жыл сүйлөшүп жүрүп, анан үйлөнчүбүз, кийинки үйлөнгөндөр. Азыркы жаштардан сурасаң, бир жума үйлөнөт, же
bir мындай сүйлөшөт, андан кийин барып үйлөнөт экен. Же болбосо интернет аркылуу таанышып туруп анан үйлөнүп алышат экен. Азыр айтасың да, биз убагында 4 жыл, 5 жыл сүйлөшүп жүрчү элек десең, азыркылар айтат. Зачем 4 жыл, 5 жыл? Ясно, бир сүйлөшкөндө эле, ясно, зачем? Анан убакыт өткөрүп жүрө бересиңби дейм. Бөлөкчө экен да азыркы учурда таанышуу. Азыр бир жаштар бири-бирине ыр чыгара турган болсо дагы, жакшы көрүп калган сезим минтип билдирет экен. Мен сени көрүп калдым, сен остановкада турган экенсиң, жаныңа барып калсам, сен таксиге түшүп кетип калдың беле, ошондон жүрөгүм ооруп калды деп ушундай бир сөздөр менен сүйүүсүн билдирет экен. Биздин убактагылар сүйүүнү кантип билдирчү эле? Мен ошону сиздерге азыр ырдап бергим келип атат. Анткени мен мына 2 күн болуп калды, ушу кечке махабатым деген жаңы ыр жазылды эле. Ушуну залда отурган, алтындай болгон, мен азыр кайтып кеткендегидей сүйүүнү башынан өткөргөн ушул агаларыбыз, жеңелерибиз отурат. Ушу сиздер үчүн, атайын сиздердин, мен ойлойм бул ырды сиздердин жүрөгүңүздөргө туура келет болуш керек деп. Себеби мен сиздердин ойлогон оюңуздай, сиздердин курагыңыздардан кошо жашагам да. Ошон үчүн ушул кечке махабатым деген ырды азыр биякта мен өзүмдүн командам бар. Айылда той болуп калса дагы илгери ушундай болчу. Бир аккордеонист, бир комуз менен болот. Үчөөбүз бар тойду таң аткыча ырдап беребиз. Эртең менен рахмат айланайын деп батасын берип, колубузга бир пакет кармот коет, ичинде 2 боорсок, бир устукан этти алып алып үйүбүзгө сүйүнгөн бойдон кетип калат элек, Азыр мына ошондой өзүмдүн командам бар. Менин бандаларым бияка келип койсоңор. Бул үчөөбүздү эч ким кошпойт, өзүбүз деле эч кимге кошулбайбыз. Ушундай команда. Soң байкабай келгенимди, түшүк тартып кыйналсын дегениңди, жүзүңдөн күлкүң төгүлүп, жүз түркүн сыргаң айланды, орто жаш кезде көрүнүп, жаштык кезим бекерге өткөндүгүн, жамалыңды бир көрүп сездим бүгүн. Кайчылаш жаткан жол менен кездешпей жүрсөң кантейин, ой кайраттуу кезде кайделең geçikken calcalım benim, kayçılaş yatkan yol menen, gezdeşmey yürsün kanteyin, oy kayrattu gezde kaydelen geçikken calcalım benim. Ansız dele çekti
ömürümdü. Arman menen dostoşup ötkörümdü. Aksatpay tengir suyudan bende sirkemsiz kılbayım. Arzı vas bolu bul dünen süygö saran turbayım. Aksatpay tengir suyudan bende sirkemsiz kılbayım. Arzı vas bolu bul dünen süygö saran turbayım. Bir gün yaş gezde kaydelen güydürgön cal canım benim, cal canım benim.